Ал эми алдыдагы өнөктүккө ат салышуудан дагы 2 талапкер баш тартты. Алар бир мандаттуу округдан аттанган. Бул тууралуу бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынан биздин телеканалга билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, талапкерликтен баш тартуу тууралуу арыз жазгандар 23кө жетти. Ошентип, расмий катталган 321 талапкердин арасынан бүгүнкү күндө 298 калды. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында өтө турган шайлоонун жыйынтыгында Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54-ü партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Адам өмүрүнө маанилүү делген дарылардын баасы орто эсеп менен алганда 26% арзандады. Анын ичинен бир препарат мурда 160 000 сомго негизсиз кымбат сатылып келген. Түштүк боюнча дары-дармек департаменти адам өмүрүнө маанилүү делген дары-дармектер арзандатылганын билдирди. Бул маселе боюнча бул убакка чейин коомчулуктун нараазычылыгын пайда кылып, Жогорку кеңеште да бул маселе каралган. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Адам өмүрүнө маанилүү дээлген дарылардын баасы орто эсеп менен алганда 26% арзандады. Анын ичинен бир препарат мурда 160 000 сомго негизсиз кымбат сатылып келген. Түштүк боюнча дары-дармектер департаменти адам өмүрүнө маанилүү дээлген дары-дармектер арзандатылганын билдирет. Бул маселе боюнча бул убакка чейин коомчулуктун нараазычылыгын пайда кылып, Жогорку кеңеште да бул маселе каралган. Дүң баада сатылып жаткан складдар, анан кийин аптекаларда сатылып жаткан дарылардын баасы ошол дүң баада сатылып аткандар 30 күндө уже жөнгө салыныш керек. Ошол приказ боюнча чыккан дарылардын перечени бар. Общий перечени 235 дарынын баасы арзандады да. Ошол боюнча баягы склад, аптечный склад деп коет. Ошо аптечный складдагы баалар 30 күндүн ичинде жөнгө салыныш керек. Ал эми аптекаларда, аптека киоскаларда, пункттардагы баалар 45 күндүн ичинде жөнгө салынат. Ушул приказ чыккандан баштап. Дарыканаларда азырынча дарылар ошол эле бойдон сатылууда. Тактап айтсак, өзгөрүүлөр жок. Бирок аталган департамент дарыканаларга атайын каттар жиберилгенин, 45 күн аралыгында арзан дарыны жарандар ала алышаарын айтат. Эгер дары сатуучулар белгиленген баада сатуудан баш тартса, жеке менчик дарыканаларга 28 000 сом, физикалык түрдө 10 000 сомдон айып пулдар салына турганын билдиришет. Баягы ушул бааны сактабаса, если ушул баада сатпаса, өздөрү коюп башкача кымбатыраак сатса, анда биз чара көрөбүз. Азыр өзүңөр билгендей, жеке ишкерлерге 10 000 штраф салынат, 49-чу административный штраф бар, бизде административный штраф. Ошол баалардын мындай негизсиз жогорку баада сатылып жаткан болсо, анда ошол 49-чу статья бар, ошонун негизинде жеке ишкерлерге 10 000 сом штраф салынат, жоопкерчилиги чектелген коомдорго, булар ОСО деп аталат, аларга 28 000 сом штраф салынат. Буга чейин Камчыбек Ташиев фармацевтикалык мафиялар аныкталганын да билдирген. Ал Кыргызстанда дарылардын баасы 3-10 эсе кымбат сатылып келгенин аныкталганын айтып берген. Бул жаатта алгылыктуу иштер аткарыла тургандыгын, элдин капчыгына зыянын тийгизген айрым жарандар жоопко тартылаарын эскерткен болчу. Кыргызстандагы фарм-мафия. Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атыптыр. Мунун бардыгын атайлаган, даярдалган адамдар, биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу, чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетин ачтык. Эртең биринчи күнү биз маалыматты беребиз коомчулукка. Баткен шаарындагы тургундардын айрымдары керектөөсү үчүн дарылардын арзандатылганын укса, айрымдарынын кабары жок. Жашоочулар бийликтин бул кадамын колдоого алып, карапайым калк үчүн колдоого ала турган иш экендигине токтолушууда. Дары-дармектер арзандады деп атышат, уктуңузбу? Жок, кан жок. Арзан канчалык эле арзан болсо ошончо элге жакшы болот да биз. Арзан болсо да жакшы да. Менин пикирим жакшы, арзандаса жакшы да, элге жакшы. Мисалы үчүн 10 сомдук дары 5 сомго түшсө бизге жакшы. Бизде айрыкча карапайым элге жакшы. Мисалы үчүн 100 сомдук дарынын ордуга 50 сомго алсаң 50 сом пайда. Башка кийим аласың, жей турган тамак аласың балдарыңа. Жакшы. Арзандаган жакшы да элге. Өзүңүз дары-дармек аласызбы? Дары-дармек неберелерге алабыз. Неберелерим алам. Баасы канча азыр сизге? Баасы жакшы эле баа. Жылдагыдай эле. Эми дагы арзандаса Арзандаса жакшы да элге.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2021 жылдын 18 октябрында бийлик калк үчүн маанилүү дары-дармектердин бааларын төмөндөтүп баштайт деп билдирген. Анда ведомстволор аралык комиссиянын жыйынтыгында дары-дармектердин рыноктук наркын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу, анын катарында калк үчүн өтө маанилүү дары-дармектердин баасын төмөндөтүү чечим кабыл алынган. Ал эми мамлекет тарабынан коюлган талапты жеке дары-дармек саткан ишкерлер канчалык аткарат, ал жагы азырынча караңгы. Бактыгүл Мирадилова, Куштарбек Абдикар уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.